Оор жүк ташыган унаалардын айдоочулары Казакстандын аймагына кире албай, Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрүү жайында узун кезекте турганына 2 апта болду. Алгачкы күндөрү 50дөй унаа кезекте турган болсо, учурда алар 200дөн ашты. Супер ТВ жерине барып айдоочулардын үнүн угуп келди. Көпчүлүгү абал оор болуп жатканын четинен айтып бергени менен камерага сүйлөп берүүгө батын алышкан жок. Ну, в конце концов, должны же решить вот этот вопрос, правильно? Что делать? Айдоочулардын бири Жоодарбек Асанакунов 10 жылдан бери Кыргыз өлкөсүндөгү фирмалар жүктөп берген кийим-кечелерди чет өлкөгө ташып иштейт. Ал дагы башкалар сыяктуу эле 4 күндөн бери кезек күтүп турат. Биздин келип турганыбызга бүгүн уже 4-күн болуп атат. Казак тараптын ал айткан сөздөрү мен точно баягы немеге чыгарып бере албайм. Биз анткени жете элекпиз аяка. Биз ушу угуп атабыз. Аяка киргендердин баарын текшерип эле кайра артка кетирип атат деп атышат. Ошол себептен биз ал жөнүндө жооп бере албайм да. Эмнеге артка кетирип атканын айтып атышабы? Бул ошол машинадагы товар менен документтин туура келбеген себебинен да, ошол себептен ошо артка кетип атат да ошолор. Могу ачканга каршы болуп аткан эмне, сиз эмнеге турасыз? Бизге ошол жеткенге чейин очередь жете элек пока. Продукту ташыгандар. Продукту ошол кийим-кечеден тышкарысын бүт баары өтүп кетип атышат. Биз бир гана ошол кийим-кече ташыгандар турабыз очередте. Жеке сиздики кандай? Салмак, бүт документи? Биздики бүт баары туура, эми биздики фирма толтуруп берет. Ошол биз ошол фирмалар менен мамлекет өзү негизи текшерсе болмок ошолордучу. Канча пайызда туура кетип атат, ошолорду билип берсе, анан кийин бизге да оңой болмок өтүп кеткенге ушинтип бир жумалап 5 күндө ушул жерде ачка суукта турбайт болчубуз да. Не знаем, в чем дело. Стоим вот. Голодные. Солярка кончается уже. Вот такие дела. Ошондо 4 күндөн бери бул жакта жашап атасыздар. Жашайбыз, очередти жашап алсаң очередти алдырып бересиздер. Үйдөн тамак ташып атабыз. Үйдөн алып келип тамак жашап атасыздар. Бааз бирөө эле уктап калса эле бүттү, сигнал берилди, эч ким деле жок анда. Дальше айда дегенгечи. Тааныштар болуп калды, айда дальше деп. Колейканы үзбөшсүн эле. Очередтен границага жакындап калдыгын. Муну биз жана чоңдор келип мына решет этсе болот да, биз эмне решет этебиз биз. Бизди кубалайт. Кирсең мына кубалап чыгат кайра кетесиң, кайра айланып барасың. Бу жерде чоңдор бар, бирдеме алып решет этпесе, турганың турганда бу жерде. Бир ай десең, бир ай турган. Болсо документтер бар нормально. Бар жайында. Жүргөнбүз. Биринчи эле жол. Мына аксакалдардын баары өтүп жүргөн. Айдоочулардын айтымында жүк унаага таңакталып жүктөлгөндүктөн аны кайра жүктөө чоң түйшүктү жаратат жана акчалай чыгымга дуушар кылат. Чек арадагы маселе азык-түлүк алып бара жаткандар менен жөнөкөй айдоочуларга бир топ кыйынчылык жаратты. Алган эмес апасын Казакстандан дарылатууга алып келаткан айдоочу дагы эртеден бери жүк ташыган унаалардын катарында турганын айтып нааразы болду. Где ГАИ, кто-то должен регулировать, наверное, здесь. Вот на встречную идут, и все, мы стоим. Там у меня больной человек в машине. Я не знаю, как сейчас. Обратно ехать тоже не могу развернуться. Здесь тоже. Вот последняя машина, надо ему сказать. Вот. Мы назад не можем двигать сейчас. Мы на своей полосе. Брат, куда ты идешь? Мы сейчас будем до утра стоять. Я понял, брат. Третий день там стоит. Зачем надо? Вперед надо. Если там будет вперед туда. Мы сзади идем. Куда? Мы на встречу. Там заставим. Нет. Что надо делать? Мы сами усугубляем. Мы усугубляем. Сейчас что-то сейчас будем стоять и все.